Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун адвокаттары соцфондго байланыштуу козголгон кылмышты эскирип, мөөнөтүнө бүткөнүнө байланыштуу кыскартылышы керектигин билдирип, сотко өтүнүч келтиришти. Бул ишти эртең сот 10 мартта караганы жатат. Келдибековдун чет өлкөдөн кайтып келиши, үй камагында калышы жана анын ишин кыскартуу маселесинин көтөрүлүшү коомчулукта азыр ар түркүн талкууларга жем таштап жаткан кези. Деги эле Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн угу кайда бара жатат? Ал саясий соодалашуунун куралына айланып бараткан жокпу? Алдагы жарым саатта биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Сиздер Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Анда бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов жана коомдук ишмер Жипар Жекшеев. Саламатсыздарбы? Эртең ошол 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековдун ишин кыскартуу тууралуу өтүнүчтү караганы жатат. Анын ишин кыскартуу туурасында Азаттыкка оппозициялык Эл үнү саясий кыймылынын лидери, коомдук саясий ишмер, адвокат Азимбек Бекназаров пикирин билдирген эле. Азыр аны угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Иштин ичинде соцфонд боюнча адамды, Келдибеков болобу, Берки Аманалиев, башка бир адамды жоопко тартыш үчүн далил керек да. Бир дагы далил бүгүнкү Конституциянын талабына ылайык, же болбосо УПКнын талабына ылайык бир да далил ишке тиркелген эмес. Мен кече ар бир бетине чейин судьяга и прокурорго айтып бердим. Ошон үчүн алар биздин өтүнүчкө дароо жооп бербей, биз убакыт бергиле окуп чыгалчы деп мөөнөт алып азыр окушуп атат. Эмне үчүн дегенде соцфонддун иши 7 апрелден 8 апрелге караган түнү мынагу экспертиза борборунан уурдалып кеткен экен. Эскирүү мөөнөттө бүтүп атат. Эки нерсе менен кыскартылууга жатат. 10 жыл өткөндүгүнө байланыштуу. Багы өзгөчө оор кылмышты жасаган адамды жоопко тартуу мөөнөтү бүтүптүр 10 жыл. 13-январда. Жипар мырза, ошо башкы прокуратура Акматбек Келдибековго эң оор ошол коррупция боюнча айыпты дал ушул социалдык фонддогу ишине байланыштуу койгон болчу да. Келдибеков камакка алынганда башкы прокуратура анын ири коррупциялык айланмалы ашкереленгенин, анан айынан соцфондго 21 миллион сом зыян келтирилгенин айтып чыккан болчу. Азыр коомчулукта бул иш кыскарып кете турган болсо, анда Келдибеков акталып чыгышы мүмкүн, же болбосо жеңил жаза берилиши мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Чын эле ушул сөздөргө негизи бар деп ойлойсузбу? Негиз бар, себеби бизде мына мен бир эмен айтып коеюн, башымдан өткөндө, мына 98-99 жылдары Стамбул шаарында Евро Союз өткөргөн эл аралык конференция болгондо коррупцияга каршы күрөшүү боюнча. Ошондо мен Кыргызстандан расмий адамдардан ичинен жалгыз мени чакырышкан. Мен ошондо мисал кылып айтып бергем да, факты менен бир 300 адамдын тегерегинде мамлекеттик кызматкерлер жана депутаттар иш козголгон эле да. Бирок бирөө дагы жоопко тартылбайт да. Баары тең баягы горизонталдык түрдө эле баягы бир орундан экинчи орунга кете берген. Анан 1-2 гана киши соттолуптур. Болгону мектептин бир директору, анан айыл чарба кооперативинин бир башкармасы да. Калгандары мындай андан жогорку деңгээлде бирөө дагы жоопко тартылган эмес. Ал эми бүгүн коомчулукта бир чоң суроого жооп жок болуп атат да. Мисалы Келдибеков өзү депутат да болду, спикер да болду, мына андан мурун ар кандай чоң кызматтарды ээлеп турду. Мисалы ошол жөнөкөй эле адам, ар бир адамдын оюнда бир суроо турат, жообу жок да. Келдибеков өзү ошону түшүндүрүш керек эле да. Мисалы өмүр бою бизнесте болбой, мамлекеттик, өкмөттүк кызматтарда иштеп жүрүп, мисалы кайсы кандай сыйкырлуу бир күчү менен, бир касиети менен жанагынчалык мына бүт элдин баарына жеткен байлыктарды, кыймылсыз мүлктөрдү жана башка байлыктардын ээси болуп калды да. Мына ушуган өзү да жооп берген жок, түшүнүктүү кылып жалпы коомчулукка. Ошол коомчулуктун баарын тынчын кетирип аткан ушул суроо да. Мамбет Жунус мырза, ошо Келдибековго кылмыш ишин козголгон башкы прокурор мурдагы Аида Салянованын ошол кызматтан кетери менен анын чет өлкөдөн кайтып келиши, ошол учурда үй камагына калтырылышы, эми минтип ишке баягы кыскартуу маселесинин көтөрүлүшү кандайдыр бир саясий соодалашуу тууралуу сөздөргө жем таштады. Анан Келдибеков бийлик менен тымыздын саясий соодалашууга баргандан улам аны актоо аракети башталды деген сөздөр айтылып атат да. Сиздер көтөрүп аткан маселе өтө орчундуу маселе биздин кыргыз коомчулугу үчүн. Биз коррупцияны менен күрөшүүнү бир саясий куугунтукка айландырып алгандыгынан келип ушул чыгып атат.
жанагы Келдибековго эч кандай күнөөсүн койбой туруп, бул күнөөкөр деп туруп, мына бул КТРден баштап бүт телевизордон чыгарып, схемасынан өйдө тартып көрсөтүп элге. Мына азыр Жапар Жекшеев айтып атат, ошолорду каяктан алган деп. Ошолордун бири жок. Алардын бири да жалган, бардыгы да жалган болуп чыккан. Анын бардыгы газетке чыгып көрсөтүп, эметип. Аны телевизор көрсөтпөсө, Азаттык аны айтпаса, анан ал жанагы кичинекей тираждуу газетага берди, ушу менен калып калды, элге жетпей. Өзүн болсо камап чыктады. Ошол жанагы элге мынанчасы бар экен, тигинчеси бар экен деген бири да ага тиешелиси жок. Бирок ошол учурда сот жараяндары ачык эле болот. Ошо бул жанагы каяктан ошончо ээ болуп калды мүлккө деген сөз болуп атпайбы? Андай мүлкү жок анда. Ал бул газеттерди карасаңар, бардыгы жазылып турат. Ал бул биринчиси, экинчиси жанагы Келдибековду камалгандан баштап эле сотко жеткирбей туруп эле бүт жанагы күндүр-түндүр каралап отуруп, элдин бардыгын жинди кылып таштады мына телевизор. Чындыгына келгенде Келдибековдун жанагы бир ишинен дагы күнөө койбой туруп камаган. Прокурор күнөөсү койбой туруп камаган. Себеп дегенде ал айткан, биз азыр камабай койсок, биз муну тергөөчүлөр бизди текшере албайбыз, бийлигинен байланып бизге эметпей коет, мүмкүнчүлүк бербей коет деп дегенде макул болуп түрмөдө жатты да. Түрмөдө 4 жолу операция болду. Операция болуп жатса дагы чыгарбай, ошол жерден же күнөөсүн койбой, же чыгарбай кармап отурушту. Акырында мына Батукаевди мына өлүп калат деп туруп чыгарып туруп айда бердиби? Мыкач Батукаевди. Кененирээк сөз кылабыз. Азыр мен ушу азыр айтып берейин. Азыр кечирип коюңуз. Мына муну кармап отурду. Акыры ишти сотко өткөрдүк деди. Ишти сотко өткөрдүк дегенде сот биринчи сот караганда эле жанагы медзаключение көрүп туруп, буну тиги эмеге дарыланууга уруксат берди да. Биздин бүгүнкү жарым сааттык берүүбүз бүт бардыгы ушул маселеге арналат. Ошон үчүн ар бир суроого кечиресиздер, бир убактысы менен жооп берсек. Ошол эле учурда Жапар Жекшеев азыр суроо койбодубу, ошол коомчулук жооп таба албай жатат деп. Бирок сиз ошол эле учурда айттыңыз, андай мүлкү жок деп. Сиз кайдан билесиз аны? Газеттен мен алып келип берейин силерге. Баардык газетке чыкпадыбы? Мала тираждуу газеттерге чыкты, ал элге тарабайт экен. Ал эми бүт телевизор, радионун бардыгын бийлик кармап отурат, андан только бир бетке берип атат. Ошон үчүн элде ошондой пикир пайда болуп калды. Жапар мырза, мына Азимбек Бекназаров өз сөзүндө ошол соцфонд боюнча иште жалаң бир көчүрмө документтер колдонулганын, анан ал документтер баягы түп нускасы урдалып кеткендигине байланыштуу аны тергөөчүлөр калыбына келтириши керек эле деген сөздөрдү айтып атышат да. Анан бул боюнча соттук өндүрүштү жүргүзүү мүмкүн эмес болчу деп. Эмнеге бул жагдайлар эми гана айтылып жатат да? Эми Азимбек Бекназаров ар бир мына коюлуп аткан күнөөгө бир шылтоо тапкандай сезилип атат да. Шылтоосу бар дейт, мисалы сөзсүз оригинал болуш керек, ал копиясы болуп калды деп. Экинчи жагы мисалы моралдык жоопкерчилик, мындай адамдык өзүнүн баягы мамлекеттик кызматкердин жоопкерчилиги жөнүндө эч кандай эч кимдин оюнда келген жок. Биз кадимкидей эле баарын тең эле актап атабыз да. Мен түшүнө албайм. Эгерде ошол жерден жалган болсо, эмне үчүн жанагындай встречный арыз менен сотко беришпейт? За клевету деген бир статья бар да, туурабы? Ошону сотко берип туруп, сотко кайрылышпайбы андай болсо? Эмне үчүн ошондой ушунча убакыт өткөндөн кийин мына эми азыр сизге жооп берип чыкты деп айтып атасыңар. Сизге жооп берип коеюн. Бул канча убакыттан бери ушул талкууланып келди ат коомчулукта? Мунун баарын жөн эле мындай эле жаап жашырып койгон болбойт да? Муну эч ким жаап жашырган жок. Могу жанагы кылмыш иши ачылып камап койгондон кийин тергөөчүлөргө бүт мүмкүнчүлүк берилди. Тергеп, тактап, күнөөмдү моюнга кое туруп сотко өткөрүп бергиле. Мен сотто өзүмдүн ак экенимди ошол жерден тактап берем деп отурду. Бул бир. Экинчи, сотто отурганда, соттон мына ден соолугуна байланыштуу сыртка чыккандан баштап туруп дагы шыбап киришти. Бул качып кетти Кыргызстан, эми келбейт деп чыгышты. Качпай кайтып келсе, бийлик менен сүйлөшүп алды, ошон үчүн келди деп дагы ушак айтып атышат. Антпей эле мына бул жанагы сиз айтып аткан эмеңизге ал мына Кудай буйруп соттон акталып чыкса, анан кийин жанагы клевета дегенде ошондо башталат. Себеп дегенде ал өзүн азыр элдин астында акташ керек да.
Соттан акталгандан кийин анан айтат. Акталбай туруп анан өзүнүн ишин бүтпөй калып тиги эмне соттошмок беле. Бирок кызык жагдайда сиз мындан калсыраак сүйлөсөңүз. Кечиресиз. Көп жыл Бизде убакыт эсептелүү. Эмеде жүргөн адам катары айтып атам. Өйдө төмөн көрүп калган адам. Бул аны моралдык жактан деп айтып атасыз. Ошол учурда сот баягы ден соолугуна байланыштуу убакыт бербедиби дарыланып келүүгөчү. Бирок дарыланып келгенден кийин ошол иш кыскарып калган убакытка туш келип атат да. Ушунун өзү бир күдүк ойлорго түртпөйбү? Эми кызык. Мен ошол сотто болгон киши катары айтып берейин да. Сотко тергөөчү сотко ишти ашырыш үчүн жанагы УПКнын эмесин караш керек. Ошо УПКда эгерде ошо каралганда бул ишти кароого жол берилбесе, аны токтотуш керек болчу. Ал бул бирби, экинчиси сотко ишти өткөрүш үчүн эч качан оригинал документсиз сот ишти кароого укугу жок. Сот аны жазалоого да укугу жок. Себеп дегенде анда сизге бир көчүрмө алып келип эле сизди мойнуңузга коюп эле камап кое бериш керекпи? Түшүнүктүү. Андай болбойт да. Сот деген оригинал документ алып келиш керек. Ал оригинал документтерди өзлөрү колуна алып өзлөрү жоготуп атышат. Депутат ден соолугуна байланыштуу ошол убакыт алып кетпедиби? Азыр кайра сот жараяны уланган турат, бирок ошол учурда кайра 3 айдан кийин дарыланууга кетет деген сөздөр айтылып атат да. Анан бул соттун чечиминен мындай чечимине эч кандай бир таасири жокпу, же болбосо соттун чечими бул дарылануу учуруна эч кандай таасир эте албайбы? Эми соттун өзүнүн кароосу бар да. Өзлөрү да бир кандайдыр бир мыйзамдарга таянып иш кылып атат да. Аны биз эми баягы алардын арасында жүрбөгөндөн кийин, баягы ийне жибине чейин териштирбегенден кийин эмне себептен мындай болуп атканын мен чындыгында ачык айта албайм да. Бирок мен таң калам, эгерде күнөөсү жок болсо, жанагылардын баары жалган болсо, күнөөсү келбей койбойбу? Жок, туура да. Мисалы мен башыман өткөн, өзүң туура айттың, аке. Ошону айтып атам. Мен деген мен 5 жолу мага иш козгошкон. Ар бир бийликте мен жакшы эмесмин да, кой тургула. Башыңыздан өткөн киши Жок, ошол үчүн мен айтып берейин деп атам. Мен ошону айтып берейин, сөздү бөлбөй турсаң. Мына Масалиевдин убагында мен ашар кыймылын уюштурганым үчүн 9 ай суракта отургам. Бир да жолу элди чыгарып, меники дап-даяр турган балдарчы, митинг кылабыз деп, мени колдоп чыгабыз деп. Такыр чыгарбай койгом. Себеби мен күнөөм болсо, мен өзүм гана далилдешим керек деп. Андан кийин мына Акаевдин учурунда 2-3 жолу мага иш козготту Акаев. Мына анда дагы бир да жолу ызы кылган жокмун. Бирок бүгүнкү темага айтып берсек. Шылтоо айткан жокмун да. Мен айтып атам да, ар бир адам артыкча мамлекеттик, өкмөттүк кызматта иштеген адамдар кенедей гана өзүнө шек келтирбеш керек да. Шек келдиби? Ошол замат ошонун баарын ачыкка чыгарып, баарын далилдеп бериш керек болчу. Эми ушунча убакыт өткөндөн кийин ооруп калып жатпадыбы чындыгында? Эми аны ооруп эч кимге бербей койсун ооруну. Бирок ага чейин жакшынакай улак тартып эле, жакшынакай эле жүрбөдү, оюн тамаша куруп элечи. Кайсы күн иш козголду, ошондо ооруду. Бизде бул мода болуп кетти да. Мен эми аны калпчы, жалганчы деп айткым келбейт. Андан кийин мына канча жолу мына андай болгон жок. Сиз баягы ийне-жибини билбегендиги үчүн айтып атасыз ушундай сөздү. Мына баарыбыз эле бүтмөн эмес. Пикир түзгүңүз келип атат. Ал пикир түзүлүп калды уже, Кыргызстанда пикир түзүлүп калды. Себептен ал мына Кыргызстан кара жашыктары ырдай берип түздү. Аны ырдап күндө ошондой күнөөсү жок адамды күнөөлөп, мына бүгүн өзү Салянованын өзү эмне деп айтып атат? Мен күнөөмдө күнөө жок деп атат. Сиз өзүңүз үчүн аны биз эч ким деле айткан жок анын күнөөсүндө күнөө бар деп. Өзү эле чыйпылдап атат. Себеп дегенде өзүнө келгенде жанагында жанталашат экен. Ал эми бирөөгө келгенде схема менен көтөрүп чыкты го. Эч бир тиешеси жок иштерди көтөрүп чыкты. Мамбетжанов мырза, сиз өзүңүз ошо Аида Салянова деп калдыңыз. Баш прокурор Аида Салянова маалымат жыйын өткөрүп, ошол Келтибеков деги эле башка коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү туурасында өзүнүн пикирин билдирген. Анда кыскача угуп алып аны талкуусулансак. Мен козгогон кылмыш иштердин көбү чуулгандуу иштердин баары деп да койсом болот. Булардын баары сотко жетти. Мисалы үчүн Келдибековдун иши боюнча болгон тоскоолдуктарга карабай, кыйынчылыктарга карабай биз сотко жеткиздик бул ишти. Бүгүнкү күнү барыңыздар билесиздер, бул иш сотто. Кийинки андан мурунку кылмыш иши, Түлеевке байланышкан кылмыш иш бир эмес 2 инстанциянын өкүмү чыкты. Кийинки Аманбаевага мен өзүм козгодум эле, негизи депутаттардын баарын эле өзүм козгогом. Бул иш дагы сотко кетти, билесиздер. Ошон үчүн негизи
чуулгандуу мындай чоң резонанстуу иштердин баарын эле сотко жибергенге биз аракет кылдык. Кээ бир иштер боюнча соттун өкүмдөрү дагы чыгып жатат. Ушул башталган ишти менин коллегаларымдын мээнети текке кетпээрин каалайт элем. Ишенгим келет, жаңы прокурор ошолордун баарын сотко жеткизип башталган ишти аягына чейин бүтүрөөрүнө. Бар мырза, мына кечиресиз, суроолор бизде убакыт бар. Аида Салянова ошол өз сөзүндө коррупцияга каршы күрөшүү мүмкүн экенин көрсөткөнүн, бирок ошол учурда бир убакта президенттин колдоосун сезбей калгандыгын, бул учурда коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөндөй түр көрсөтүүнүн кажети жок деген пикирин айтып, анан кызматтан чегингенин билдирди да. Анан негизинде сиз азыркы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн, мындан аркы багытын, келечегин кантип элестетесиз? Мен азыр бир гана нерсени айткым келет да. Бизде соттук, укуктук реформа жүргөн жок. Аракет кылды, бирок жүргөн жок да. Бизде адилеттүү, калыс сот ушул убакка чейин орной элек Кыргызстанда азыр. Азыр сотто керек болсо мен көп эле мындай өзүлөрүнүн адамдардан көп эле уктум да. Ошол бизди коргоп аткан, адамдын укугун коргоон адвокат дагы, прокурор дагы, сот дагы сүйлөшүп алып жеңишчилен көп ишти мындай өзүлөрү каалагандай бүтүрүп коет да. Кимдин капчыгы калың болсо, аны актап коет. Өздөрү каалагандай бүтүрүп атабы же болбосо бийлик тарабынан басым болуп атабы ошол эле сотторго? Эми бийлик тарабынан басым кылып эмне кылат эле? Бийлик өзү бул ишти баштап, эгерде башында турган болсо, анда бул бийлик деген өзүнүн дагы имиджин, өзүнүн дагы абирин сакташ үчүн ал деген кайра токтотпойт эле да, туура оюнчук кылып. Ошол сөз эртең эле билинет, эртең эле коомчулукка жетет. Ал эми ал башында турдубу, бийлик уюштурдубу, же жанагындай прокуратура тарабынан ошол фактылардын баары чыгып атабы? Мен айтып атам, бүгүнкү биздин кыргыз сотуна ишенип, ушундай экен деп айтпай эле ушу сотту колго алып койгонбуз деп айтса туура болот. Анда баш прокурордун кетиши анда негизинде эмнени камкуулайт анда? Прокурордун кетиши мен ойлоп атам, биринчиден жанагы жолдошунун өзүнүн баягы жолдошунун тегерегинде ызы чуу сөздөр көп болду. Ал жерден бир четинен ал кетип эле калган туура болот да. Бизде жоопкерчилик жок болуп атат. Бирок иш башталган ишти бүткөрүү керек беле ошо коррупцияга каршы күрөш деп бир катуу уран жарыялагандан кийинчи? Уран жарыялагандан кийин туура, эгерде өзүнүн күйөөсү, өзүнүн жолдошу ошондой бир коррупциялык схемага тиешеси бар болуп калса, ал өзү мындай толук кандуу иштей албайт эле да, туурабы? Же болбосо жолдошун отургузуп, соттотуп ийип, анда ордунда калыш керек. Жок, анте албайбы? Анда өзү кетиш керек болчу. Рахмат. Мамбетжан мырза, мына мен өзүмдүн пикиримди айтып коеюнчу. Ал өзүнүн жолдошум, менин жолдошум күнөөсү жок деп атат. Ага туура эмес кылмыш иш ачтыңар деп атат. Ошентип ал таарынып атат президентке. Ал эми шылтоо кылып туруп, мынандай мени колдобой койду деп атат. Прокурорду президент эч качан колдобош керек. Прокурор президентке баш ийбеш керек. Прокурор только эме мыйзамга баш ийиш керек. Мыйзамда эмне жазылып турса, ошону аткарыш керек. Ал тиги келип ал президенттен келип мени колдосоң жасайын, колдосуң жаса. Мына баардык иши сотко өткөрүлдү. Куловдун ишин эмне үчүн сотко өткөргөн жок? Куловдун ишин көтөрүп чыкпадыбы тиги эмеден? Мына бул национальный гвардиянын жерлерин баарына эме сатып берген деп. Кана эметкени? Батукаевдин ишин кана көтөргөн? Өзү актадыбы Батукаевди жана биринчи заседание болгондо жогорку кеңеште келип, жок, аппак бул мыйзам чегинде эметти деп туруп. Бул деген бул ген прокуратуранын ошо Аида Салянованын бул мыйзамды өзү билбегендики. Экинчи бул саясий жактан бул өзү мындай туура эмес багытта жүргөндүгүн көрсөтүп атат. Себеп дегенде ал президентке ошентип кете турган бул этикага да туура эмес. Бүгүнкү күнү келип алып туруп айтып атат. Эми жанагы биринчи жана ошондой деп аткан. Эми анын өзүнүн ошонун атынан бирөө айтты. Ошо президенттин тегерегине эле кылмыш ачам деген үчүн кетти деп атат. Мына бүгүн ошол сиздин айтканыңызды улай, ошо сиздин айтканыңызды улай, Кыргызстанда мисалы оппозиция кандай баягы коррупция боюнча иш козголбосун, баягы тандалма жол менен жүрүп атат деп айтып келатпайбызбы? Бирок ошол учурда Аида Салянованын ошол жолдошуна бир айып официалдуу расмий коюлуп жатканы бул ошол тандалма бир саясат жүрүп атат дегенди түшүндүрөбү? Же болбосо кайсы бир деңгээлде бул бийлик өзүнүн командасында жүргөн кишиге дагы бир куугунтук жасап аткандай? Мен аны айта албайм. Себеп дегенде Салянова жалаң эле күйөөсү эмес, бир тууган агасына дагы кылмыш иш бар деп эметип атат. Дүйшөбай деген кыздын түндө өлгөндө жанында жүргөн адам экен. Анын баардыгы газетке чыккан. Негизде эске алганда ошол азыр ага ал жөнүндө кылмыш иш жабылып турат.
Андан кийин күйөөсүнүкү чыкканда кылмыш ачылгандан кийин бул эме чырылдап кетип атат. Так. Бул ошондуктан мен айтып атам да, бул Салянова коррупция менен күрөшпөй эле үй бүлөнүн кызыкчылыгына кармап эле кетип калды. Менин бир тууган агам асылып атасыңар, менин күйөөм асылып атасыңар деген эле сөз. Андан башка эчтеке жок берди. Ошол Келдебековго кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси боюнча айып коюлуп, мамлекетке 35 миллион сомдон ашуун зыян келди деп айтылбады беле? Азыр мына башкы прокурор Айда Салянова кетти. Анын ордуна жаңы прокурор Индира Жолдубаева келип ишти көзөмөлдөмөй болду. Бул кандайдыр бир өзгөрүүлөргө алып кетиши мүмкүнбү? Бул эч кандай өзгөрүүгө алып келбейт. Себеп дегенде, бул прокурор тергөөчүлөр өзүнүн ишин бүтүрүп сотко өткөрүп берди. Арды булар сотто жана өзүнүн койгон күнөөсүн гана ошону гана жактайт. Булар эми азыр изилдеп, тактап эметкенге укугу жок. Калганын баардыгы ошо сотто чечиле турган нерсе. Ошо сотто азыр өздөрүнүн жазган күнөөлөрүн далилдеш керек. Мына азыр Азимбек Бекназаров айтты, бир дагы документ жок. Копиянын негизинде сот ишти кароого укугу жок сот. Ошол соцфонд боюнча кыскартыш керек деп атпайбы? Ошол эң ошол себептен документ жок болсо кантип? Соцфонд боюнча документ жок дейле. Бирок башкы прокуратура Келдебеков салык кызматын жеткиреп турганда 1 миллион сомдон ашык салык өлкө казынасына түшпөй калган деп, андан кийин парламенттин төрагасы болуп турганда Жогорку Кеңештин жана Москвадагы өкүлчүлүгүн ачып, ага 10 миллион сомдун бөлүнүшү мыйзамсыз болгонун айтпады беле? Анан бул деле ири суммадагы акчаларды. Туура айтасыз. Ал жөнүндө дагы адвокаттардын өзүнүн жана кадатайсы келтиришти өткөндө. Соцфонд боюнча жанагы көчүрмө менен соттоп атканда байланыштуу сотту токтоткула деп атат. Бир иш боюнча, бир иш кыскарат. Бир иш боюнча. Андан эки иш боюнча, экинчи бул бүткөндөн кийин экинчи көчөт. Андан кийин үчүнчүсү көчөт. Ал бир убакта үчөөнү карап, себеп дегенде бир ишин бир тергөөчү, экинчисин экинчи тергөөчү издеп атпайбы? Түшүнүп атасызбы? Анда сиздер өтө эле эрте ошол акталып кетиши мүмкүн, акталып кетсе деп эрте эле бир мындай божомолу кылып аткан жоксуздарбы? Биз акталганы биз көзүбүз жетип турат. Эч кандай күнөөсү жок болсо эмне үчүн камалыш керек ал? Ошо жөн эле саясий бири-бириге мындай тирешип келип эле болгон чыккан жумуш болуп калып атпайбы? Башка эчтеке жок да. Айрым талдоочулар ошол бул иште эгерде сотторго бийлик тарабынан басым жасалса, анда Келдебеков соттолуп кетет. Басым болбосо ага жеңил жаза берилет, же болбосо акталып кетет деген дагы пикирлерди айтып жатышат айрым талдоочулар. Демек, бул биринчи кезекте азыр сот, прокуратуранын бийлиги үчүн бир чоң сыноо деп айтсак болобу азыр? Мен ойлойм, бул жерде түздөн түз бийлик деген бул ишке аралашкан эч кажети жок. Себеби бул иштин баары тең жанагындай документтер болбосо, жанагындай далилдер болбосо, ошончолук үй жайдын Бишкекте ушунчалык үйлөрдүн жок, ээси болуп ошо катталып атпаса, анда эч качан жанагынчалык жазылбайт эле да жанагы массалык маалымат каражаттарына, туурабы? Ал ошончолук запрос кылып, ошону алып туруп, анан кийин жанагындай коомчулукка баарын жеткирип атпайбы? Бизде сөз эркиндиги бар да. Алар эгерде жөн эле мындай патологдон алып туруп жазып койгон жок да. Анан дагы эмне документ керек? Анан жанагы Жогорку Кеңештен кеткен акчанын фактысы турат да. Ал болгон иш да, жасалган иш да. Аны биз кайда жаап жашырабыз? Ага эмне кагаз керек? Эмне документ керек дагы? Болбосо соцфонддогу жанагы ошончолук ири сумма жок болгонун аны факт турат да. Эми бир кагаз жок экен, оригинал жок экен да. Ал баягы прокуратураны, генеральный прокуратураны өрттөбөгөндө да ал бекер өрттөгөн жок. Муну дагы жанагы аянтта жүргөн, Ала Тоо аянтта жүргөн жаштар өрттөгөн жок. Алардын кереги жок. Бирок ушул иштин жыйынтыгы менен коомчулук кайсы бир деңгээлде коррупцияга күрөшкө баа берип калышы мүмкүн да, туурабы? Коомчулук баа берет. Коомчулук деген дайым көзөмөлдөп турат. Коомчулуктун колунда инструмент жок. Алардын механизм жок, өзүлөрү жазалап, өзүлөрү жоопко тарта турган. Алардын ишенгени сот болуп атса, соттун, мен айтпадым, кайра кайталабай эле коеюн, соттун кейпин биз көрүп атабыз. Кандай иштеп атат булар деген. Өзүлөрү мына пара менен кармалып атпайбы керек болсо. Мындай эме сиз сабыр берсеңиз сөзгө. Мындай болуп атпайбы? Сиз айтып атасыз да, жанагындай мына булардын баары андай болбосо жарыя кылбайт эле деп. Закон боюнча тергөөнүн ишин сот бүтмөйүнчө жарыялоого акысы жок тергөөчүнүн. Билесизби? Тергөөнүн иши эмес, бул жерде тергөөчүнүн жана тергөө коррупция схема мынандай деп телевизордон жарыя кылып атпайбы? Ошол эле пикир түзүлүп калып атат. Кокуй бул баарын эле ушу ээ болуп калган турган. Биздин акчабыз. Ай, соцфонд деген бул кары картаңдардын акчасы. Ал деген ошол кары картаңдардын акчасы болсо, ошону 3 жолу Кент прокуратура ишти сотту жааптыр, өзү жааптыр 3 жолу.
2 жолу мурунку бийлик Бакиев учурунда, 1 жолу жаңы бийлик келгенде жабылыптыр. Эми эртең Эми кайтып 3-чү жолу ачып, 4-чү жолу ачып атат. Бакиевдин учурундагы иштерди айтпай эле коелу. Ал жерде бул Бакиев учурунда иштер көтөрүп атат. Сот бул ишти эртең ал жабылганы ал убакта нормага айланып калган да, аны айтпай эле койчу. Кайсы бир деңгээлде саясий бир соодалашууга бир жол берилип кетет деп кооптонуп атпайбы азыр айрым талдоочулар? Эч кандай саясий соодалашуу мүмкүн эмес. Эгерде саясий соодалашууга барганда, мисалы үчүн соттон эгерде биринчи эле, эгерде Келдибековдун күнөөсү болгондо Кыргызстанга келбей коймок, келбей жүрбөй көпчүлүгү качып эле турабы? Жапар мырза, сиз Бул кандай ойлойсуз? экинчи соодалаша турган болсо, ал келип туруп эмне үчүн эметип атат, өзүнүн нересин тактап берип атат. Эртең иш каралат. Бул боюнча азыр бир иш кыскарат деп эртең ошол өтүнүштү сот карайт. Соттун жыйынтыгына жараша биз азыр кайсы бир деңгээлде акталуу жөнүндө сөз болуп атпайбы? Эгерде ошондой бир кыскарып кете турган болсо, бул өлкөдө кандай жагдайга алып келиши мүмкүн? Мисалы мындан башка иштерге байланыштуучу? Азыр эл журт, коомчулук, мына мамлекеттик кызматта иштегендердин баары биздин чөнтөгүбүздөн алган акча менен жашаган адамдар. Ал биздин акча, мамлекеттин акчасы деген. Ар бир адамдын акчасы. Налог кылып төлөп атпайбыз биз. Эгерде ошого жоопсуз калса, бул адилетсиз чечим болуп калат. Ошол ар бир айып коюлган айыптардын баары, ар бир ошол жана саналып келген кыймылсыз мүлктөрдүн, үй жайлардын, машинелердин айланайын бир кишиге ушунча машинени бул эмне кайдан жөнөп таап алды, мüşөктө акча таап алдыбы? Ошонун баарына, чын болбой атпайбы? Ошонун баарына кое турабыз, сөздү бөлбөй. Ошонун баарына ачык жооп, далил болмоюнча эл эч качан ыраазы болбойт да, себеби элде сиз сотко барып ушуну сураганга чындык болобу, эртең катышыңыз, бизде калыстык болобу, адилеттүүлүк болобу деген суроого жооп издеп турушат баары тең. Бизге адилеттүүлүк керек. Бизге Келдибековдун жазаланып кетиши керек эмес. Ал мага эч качан жаманчылык кылган эмес. Бирок элдин арасында, мамлекеттин ичинде адилеттүүлүк өкүм сүрбөсө, анда бизде мындан да жаман иштер башталат да. Өтө жаман иштер башталат да анда. Бул прецедент болуп калат. Кээ бир эптеп ыгын таап, документтерди тууралап койсоң, сен жоопко тартылбайсың. Кулов жердин баарын сатып берсе, уголовный дело ачам деп туруп, ген прокурор чыкса, кайтып туруп уголовный дело ачып атса, жер турбайбы мында, эмне үчүн ачылбайт? Эмне үчүн ал камалбайт? Эмне үчүн буякта эчтеке бизде убакыт бүтүп калды, кечиресиздер. Ошол шайлоонун жакындап калганы дагы бул иштерге кайсы бир деңгээлде таасир тийгизип жатат деп айтсак болобу? Сөзсүз таасирин тийгизбей койбойт да, шайлоочулар да карап турат да. Шайлоочулар баарына карап турат, баарына баа берип атат азыр чындыгында. Мен аны шайлоого барбас менин эмем жок. Ал деген депутат. Бүгүнкү күнү мына азыр акталып алса, бар депутат болуп иштей берет. Мүлкү жок деп так кесе айтып атпайсызбы? Демек шайлоого себептен ал жарыя кылбады газетеге. Бардыгын жарыя кылбады. Окусаңар болот, айналайындар. Ой, биздин гезиттерди айланайын, гезитти жакшы билебиз. Бардыгын документально көрсөттү. Мынауында, мына адресте, мынау меники эмес, мынау меники эмес, мынау меники эмес деп туруп. Экөөбүз туруп, ошондон кийин ген прокуратура барып алып туруп, тактап туруп, ушунуку экен деп чыгыш керек эле. Экөөбүз гезиттердин эмне билбейбизби? Жай жөнүн. Кандай билбейбиз? Ал кандай чыгып атат? Кимдин заказын аткарып атат? Аларга каражат кайдан келип атат? Азыр гезиттер дагы жалданып иштеп калышкан керек болсо. Мен акыркы суроону берсемби? Мамет Жунус мырза, сиз мына акыркы сиздин интервьюңузду окудум. Ошондо сиз айттыңызда, Келдибеков оппозицияга кошулуу туурасында азыр ойлонгон жери жок деп, анын өзүнүн түйшүгү толтура депчи. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул кайра эле келгенден бери эле, ол жанагы дарылангандан келбеди. Келгенден бери эле бир маселе көтөрүп атат. Ушул Келдибеков бийликке же сүйлөшүп алып ошол үчүн келди, же болбосо азыр элди көтөргөн турат. Ушинтип атат да, ошондуктан мен ушуну айтышка туура келди. Ал деген сотко келди. Соттон өзүнүн ак экенин тактап берейин элдин астында деп келди. Себептен да ал өсүп келаткан жаш бир мындай бир кечиресиз, бизде убакыт бүтүп барып саясатчы. Ал деген жаман аттуу менен жашаган. Рахмат маегиңиздерге. Кечиресиз, мен сиздин сөзүңүздү бөлгөнгө мажбурмун. Биз бүгүн Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү туурасында талкуу жүргүзгөнгө аракет кылдык. Берүүгө коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов менен коомдук ишмер Жапар Жекшеев катышты. Биз сиздер менен кайрадан келерки дүйшөмбү күнү жолугабыз. Берүүнү алып барган мен Азада Касымалиева. Жакшы туруңуздар.